Лейлек районун аралап агып, чегарадан чыгып Сырдарыяга кошулган Козу Баглаң дарыясына кубаттуулугу 6 мегаваттка жеткен Чакан ГЭС курулууда. Анын ишке берилиши менен 1000ден ашык түтүн электр менен камсыз болот. Курулуш иштери 2 этап менен ишке ашууда. Biz GES'te 2 etapka böldük. Birinci etabı 3 megawatt, ikinci etabı 3 megawatt kılıp birinci etaptın gidroturbinalары толугу dayar 100%. Azır kuruluş işleri bütçeli alıp barıp biz ornatuğa dayarбыз. Bizden plan boyunca dekabr içi birinci etapta 3 megawattı уже işke girgizүү planımız var. Курулуш жумуштарын аткарып жаткандардын 80% жергиликтүү тургундар, калган адистер инженердик техникалык топ. Чакан гидроэлектростанция толугу менен автоматташтырылат. Заманбап технологиялык талаптарга жооп берген мүмкүнчүлүктөргө ээ болот. Кудай буюрса ушул мини ГЭС салынып бүткөндөн кийин элибизде жана районубузда электр энергия болгон таңсыздык жоюлуп, элибизден бир канча жакшы шарт түзүлүп, ишке инфраструктурабыз дагы оңолуп, бюджетибизге дагы зор салым болот. Бул өңдүү Чакан станцияларды Кыргызстандын ар бир аймагына курса болот. Жалпы өлкө боюнча Чакан ГЭС салууга ыңгайлуу болгон 200ден ашык чекит бар. Эң маанилүүсү инвесторлорду тартуу керек. Ал үчүн мамлекет бардык шартты түзүүгө даяр экендигин өлкө башчысы бир канча ирет билдирген. ГЭСтерди салууга, долбоорлорду ишке ашырууга жер бөлүп берүү маселеси жеңилдетилди. ГЭСтерди салуу тармагындагы жабдууларды жана техникаларды импорттоодо кошумча нарк салыгын төлөө милдеттенмесинен бошотулду. Мамлекет менен потенциалдуу инвесторлордун өз ара кызматташуу, анын ичинде энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча ишкердикти лицензиялоодон баштап, жеңилдиктерди берүү мөөнөтүн 15 жылга чейин узартуу механизмдери иштелип чыкты. Чакан ГЭСтердин курулушуна жардам берүү, бюрократияны жоюу жана мындай долбоорлорду колдоп коштоо боюнча практикалык иштерди күчөтүүнү милдет кылып тапшырам. Энергетикалык кыйынчылыкты жоюуда Чакан ГЭСтерди куруу тез натыйжа бере турган багыт. Мындан улам мамлекет буга өзгөчө көңүл бурууда. Жакын арада ишин баштай турган Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду да Чакан ГЭС жана калыбына келүүчү энергия булактарын өндүрүү долбоорлоруна артыкчылыктуу түрдө каржылоо жүргүзмөкчү. Урматтуу биздин президентибиз менен жолуккан учурда Садыр Нуркожоевич дагы тапшырмасын койду. Ошол багытты карап приоритеттүү түрдө карагыла деп. Ошондуктан биз азыр ишибизде ошол проекттерди өзгөчө көңүл бөлүп атабыз. Бир нече долбоорлор бар. Буюрса биздин адистер карап атат. Быйылкыдай климаты татаал жылдарда электрге болгон таңсыздык боло турган маселе. Ага кошулуп керектөөчүлөрдүн саны да жыл сайын өсүп жатат. Ири ГЭСтерди куруу узак убакытты жана көп каражатты инвесторду талап кылат. Ал эми Чакан ГЭСтерди ички инвесторлордун көмөгү менен да курсак болот. Экономикасында бардыгын чыгаруу көлөмүн дагы кышында тоңкаларын ошонун баарын эске алганда ушу Чакан ГЭСтер анын 150дей створ бүгүнкү күндө Кыргызстанда бар. Ошонун бир 23-ün биз азыр предлагать этип атабыз. 180 мегаватт, бир жылда 1 миллиард киловатт саатка чейин чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошону биринчи кезекте мамлекет өзүнүн колуна алып курса болот. Анан Чакан ГЭСтердин дагы бир жакшы жагы бул ички инвесторлорго жана тышкы инвесторлорго курганга мүмкүнчүлүк бар. Анткени акча көлөмү дагы куруу мөөнөтү дагы кыска. Эске салсак, ушул жылдын август айында Талас облусундагы Бала-Саруу Чакан ГЭСинин курулушу башталды. Бул ГЭС жыл сайын 100 миллион киловатт саатка жакын энергия өндүрүп, Дубандын электрге болгон муктаждыгынын 20%-ын жабат. Ысык көл облусундагы Орто Токой суу сактагычына курула турган Чакан ГЭСтин долбоорлоо жумуштары жүрүүдө. Ошондой эле Жалал Абад облусундагы Кара Көл ГЭСин куруу иштери жакын арада башталмакчы. Амантор Шергазиев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.